Ana muzda su. Onu padvalımı qarab, açbar, mana su padval ketiriyor. 23 may kechki saat 4-5'te катуулаган жамгыр селдин жүрүшүнө алып келди. Натыйжада мамлекеттик жана жекеменчик турак жайлардын короолоруна, ошондой эле жер төлөөлөрүнө суу каптоолор болгон. Qarab qayılmadı adam bolsa biz. Bunu hazır men padvalım çöküp ketsin. Mınan dep otursa, kim endi jardam kılat menga? Men o'zi bir рабочий anaqa adam bolsam, kichkina bir nima bolsa. Endi bilmem endi kimga aytishimizni ham bilmabsam, meri ham, boshqasi ham aytamizmi, kimga borishimizni bilmasak. Bizni sözümüz ham uqadigan adam barmikin, jo'qmikin? Бул күнү жарандык коргонуу кызматы суу толуп калган 15 турак жайдан сууларды сордуруп чыгуу иштерин аткарган. Анткени менен 3 турак жай селден кийин кооптуу абалга кептелгендиги айтылууда. Кече жетишпей калган учурлар болгон жок. Биздин башкармалыктын ыкчам нөмөт кызматына келип түшкөн маалыматтарга ылайык биздин ыкчам топтор бүт адрестерге чыгып, кече түнкү саат 1гече иш-чараларды аткарган. Бул Курманжанатка көчөсүндөгү 394-үйдүн пайдаланын өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчүрүп алуу тапшырмасын берди. Анткени кече жааган жаандан улам жарымы кулап түшкөн. Мындан сырткары үйдүн жер төлөөсүнө дагы суу толуп калган дешет. Куткаруу кызматына саат 8де маалымат жетип, 9дар чамасында короодогу жана жер төлөөдөгү сууну сордуруп алуу иштерин аяктаган. Бактыга жараша мындан эч ким жабыркаган эмес. Saat 5-6'da başladı. Aşı kattıq sel yokka mahalda. Devalımız yoğunaka eskimesiді. Дубалыбыз анча деле эски эмес болчу. Бекем эле турган. Мен саат 6:30 келдим. Кызым дубал кулап түштү деп чалды. Келсем муздаткычтар жерде жаткан экен. Корого суу толуп, мен суу кечип кирдим. Menga telefon qildi. Kelsam, ujum холодильнигim yerda yotgan ekan. Yerda matgacha yarim metr suv chiqibdi. Matgacha men suv kechib kirdim o'zim. Адистер бүгүн селдин катталуу себептери катары акыр чикирге толгон ички ирригациялык каналдар жана мыйзамсыз курулуштарды атап беришти. Селдин кесепеттерин тактоо боюнча 2 комиссиялык топ иштеп жатат. 2 күнүн ичинде жыйынтык чыкса, ал көрүнүштөргө каршы иш аракеттерди шаардык мэрия алып барат. Ол каналдардын бойлоруна курулуш куруу үчүн ошол курулуш кура турган адамдар тийиштүү кызматтардан уруксат алыш керек биринчиден. Эң негизгиси ошол суу чарба башкармалыгынан уруксат алыш керек. Анын өзүнүн корук зонасы болот. Ошо корук зонага кирбеш керек. Мындай мыйзамсыз курулуштар абдан көп. Ошондуктан биз 2 айлык башталып атканда атайын ошол областтык суу чарба башкармалыгы менен байланышып, алар менен биргеликте ишмерчемдерди түзүп, биз шаардын ичинен өткөн жерлерден биз жардам кылайлык. Анан кийин өзүңөр техника керек болгон жерде өзүңөр тазалаган иш пландар менен иш аткарылган. Арык каналдарды тазалоо жыл сайын март-май айларында жүргүзүлүп турат. Ал эми Кыргыз гидрометтин берген маалыматына ылайык 27 майга чейин жаан чачындуу аба ырайы күтүлөт. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Башат.